Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай 4 этаж общежитиядан, биринчи этаждан, биринчи подъездден 4 этаждан сатыла турган 2 комната жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Ушу бир туугандарым үйлүү болсунчу, мен убактым акчам кетсе кетсин деп, ушу сиздердин кызматыңыздарды кылайын, пайдам тийсин деп жүрөм. Лайктан басып колдоп коюңуздар. Дареги ХБК Салиева 31, биринчи подъезд 4 этаж. Чыгып барыңыздар. 2 комната сатка чыгып атат, бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекейирээк. Аны же буну же чогуу деле алып бересиздер. Түшүнүп атасыздар, эки техпаспорт бар. Бирок хозяйыны бир экен. Салиева 31. Анан достор, мына домдун алды кенен, машина койгон ошончо орундуктары бар. Бул жак детский площадка. Байкаңыздар, аураны караңыздар. Өтө мощный. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 2 комнатага дагы келип калдым. Бул ошол мен айткан этажга чыкканыңыздарда секциянын эшигин ачып кирсеңиздер, бул жакта 4 комната болот. 4-5 комната. Ошол 5 комнатанын экоосу сатка чыгып аткан кезде. Калсаңыздар чоңун, калсаңыздар кичинекейин ала бересиздер карап же. Бул жакта өзүнүн кухнясы, ажатканасы, душу бар. Ошо 5 комнатага тиешелүү. Башка эч ким кире албайт. Эске алыңыздар. Азыр 10 квадрат метр болгон бул биринчи сатылуучу комната. Мына жакка өтүп келсеңиздер, санузел кухнялары. Бул жакта негизги чоң комнатасы жайгашкан. Азыр кандай кылайлы? Эми улууларды урматтап чоң комнатадан баштай берейин. Мына мощный брон эшик. Анан мына апапакай шкаф, ошол сатылуучу комнатаныкы. Обувь, кийим-кечек да бир башка нерселерди коюп турасыздар. Бул жака жеңил желпи болуп кирсеңиздер, ушул 13 квадрат метр болгон чоң комнатабыз сатка чыгып аткан кезде. Кааласаңыздар наркыны, кааласаңыздар буну ала бересиздер, бөлүп жармай жок. Кааласаңыздар чогуу алсаңыздар деле ээси каршы эмес. Андыктан эч камсанабай ишти кыла бересиздер. Ээсинин номерин экранга жаздым. Туугандар, баасын азыр айтам, сабыр кылыңыздар. Сабырдын түбү сары алтын. Биринчи адам түшүнүш керек, көрүш керек. Анан кийин баасын айтсам мындай жакшы да. Паровой отопление центральный, айнектери пластик, жарык сонун экен. Мына күнгөй бет туугандар. Азыр саат 12 болуп кетти. Мен ана-мына боло туруп келишимче. Так, бул биринчи комната. Түшүндүңүздөр, а? Бул жактан чыгайлы эми мындай. Сиздердин да убактыңыздарды албайын. Обувьту алайын. Тургула. Мен так кроссовкада шлепка эмес. Так. Эми бул дагы бир комнатасы. Бул жак детский кылып койгон болуп, ушу балдарыбыз өздөрү уктай берет ушул жакта деп мага ээси. Болгондой эле айтты. Телевизор, отопление центральный, айнектери пластик. Мына бул жакта кладовка, шкаф бар экен туугандар. 10 квадрат метр. Наркы 13 квадрат метр. Түшүнүп атасыздар, а? Так, эми баасын айтып коерейин, санузелин анан көргөзөм. Наркы чоңу 1.820. Мына кичинекейи 1,5 миллион. Түшүндүңүздөр, а? Жакшы, эми санузелдерин көргөзөйүн. Кухнясы. Бир сыра ремонт кылып алса, кыйла ачылат, ушундай деп эси мага маалымат берди.